Ооба. Degan nimadan tashib Germaniyadan, Turkiyadan tashib kelchilikda. Ооба. Hozir o'sha bizdan o'zimizda chiqadi-da. Ооба. Tashib kelish bo'yicha transportni o'zining qimmat bo'lib ketayotganda burada. Endi hozir значит tashib keluvga mamlakatda. Себеби подрядчиктер, чет өлкөнүн подрядчиктери болуп, алар өзүнүн өлкөсүнөн алып келишкен да, ушундай расход болсо дагычы. Аларда ушундай патриоттук сезимдер аябай катуу иштейт экен. Ошон үчүн акыры алардын көндүрүлүшү. Канча болду бул жерде чыгып аткан уже? 2023-жылдан баштап чыгып баштаган. Бүгүнкү күндө биз 1000 экен, 1200. Суунун мисалы, Суунуку ирригация сууларды потеряны аз кылыш үчүн ушул трубалар менен бир точкадан бир точкага суу жетип атат. Канча ай иштеп аткан? Негизинде 2011-жылы түзүлүп, 2014-жылдан баштап өзүбүздүн өндүрүш тармагын баштаган. Могул турбалар башкылап чыгарат. Бул 2023-жылы оборудование алып келгенбиз. Чыгарып баштаганы 24 башы яндай. Алып атабы азыр деген эмне? Ооба. Гидрогез туруп аткандар деген. Малый гез, средний гез туруп аткандар алып атабы? Ооба, гез кургандар алат. Анан кийин Жалал Абадда ирригация сууга азыр бүгүнкү күндө алып атышат. Аксы районунда. Анан бул Ош шаарында таза суу маселесин чечүү боюнча 2 линия тартып келүүчү проект. Қазақстан менен Россиядан алып келген жагында бир топ арзандап болот экен, алардын сапаты жакшыраак экен. Ооба да, бул Турциядан алып келип чыккан кече жакын эле былтырлары эле. Анан өзүнүн кымбат болуп кетет экен, ташыган эле деп чөчөп. Значит, бияктан алып кетсе болот экен. Могу ар кайсы калыңдыктагылар бар экен, Ооба. Бул 10 басымга чыдап турган, бул 6 басымга. Жакын жакында. Молодцы. Sizlerki kaçtı açar halkı ettiler. Bizler bayağı yaktan поставка kılar, ortadan akça değil. Şimdi ha? Yemet oturar. Sizler oturar. Bu yemetle işlerden aldırdılar. İnsanlar kan öteden ayıplar. Otoldak denen anlaşılır. 25-жылы сиз өзүңүз онлайн ашылышын кылып берген бул жакта 2 завод бар. Бул жакта жалаң труба гана өндүрүлсө, бул жакта ошонун тетиктери өндүрүлөт. Уламай жанагындай фитингдери. Ооба, фитингдери. Ушунун эле аркы бөлүгүндө пластиковый терезе эшиктердин профилдерин. Себеби ошол профилдер дагы ошол мамлекет салып аткан ГИКтин үйлөрүнө бүт сантехника ошол профилдер колдонулат. Бул жалпы көрүнүшү ушундай заводубуздун. Бул ушундай. Ош жаналар Бишкекте салып атпайбы? Биттин үйлөрүн. Алда албай элебиз. Алардын снабженецтери биздин трубаны буларды жасалма жол менен бизди жамандап, жасалма жол менен бирок биз жакта эң сапаттуу мына темирлердин дагы 20 жылга чейин гарантия берип турган вакуумдарын алып келгенбиз. Азыр бизде заводду ачканга ондогон проектибиз бар. Инвесторлорго кызыктар болбой калды. Ооба. Бул Элпас деп эшик терезени көрсөтсөк жок бизде жок. Профилдер. Мындагы арзан, сапаттуу, ана экологический